Достор, салам. Биз бүгүн Киров суу сактагычынын могу Манас районуна кетип аткан жол. Бул жагы ошо Кировкага, Айтматов районуна кетет. Анан бүгүн биз ушул бул жакта акелерибиз менен Мирбек аке, Азамат, Нурлиев болуп чогуу келгенбиз. Аке бүгүнкү күндө туризм өнүгүп атпайбы? Анан Таластагы да бир атайын ушундай бир өзгөчө бир кооздукту берген жерлерди сиздерге көрсөтүп коелу деп келип калдык. Туризм тармагы өнүгө берсин. Караңыздарчы, негизи күнүмдүк жашоо менен аралашып, мындай күнүндөгү көрүntүлүктөр менен аралашып жүрүп, вообще ушундай нерселерди көрбөй калабыздан, анан сиздерге да сунуштайт элек, келип көрүңүздөр. Бул жак ошол эгер ким кааласа мага жазыңыздар, Азаке айтабыз, бир аз төлөп берсек, могул жака Азаке 10 миң сом калыптыр тетиги кайыкты. Ошо менен тетиги жерге чейин машина менен келебиз. Семейный отдых кылсаңыздар болот, досторуңуздар менен келсеңиздер болот. Тетиги жерден бери сүзүп келебиз, өзүңүздөр мээнет кылып сүзүп келесиздер. Анан бул жака келип, могул жердин сулуулугунан суктанасыз. Могул жакта чайкалардын учуп жүргөнү өзүнчө бир вид берет. Анан азыр эми мына карасаңыздар, айлана тегерек жапжашыл. Бул жакта суу, биз азыр күн батып калган учурга туш келип атабыз да, негизи күндүз дагы кечке маал күн батып баратканда эртең менен күн чыгып келаткан учурларды келип көрө турган болсоң, жашоодон өзүнчө бир рахат аласың да. Биз дагы негизи travel блогерлердин видеолорун көп көрөбүз да, интернет тармагындачы. Анан көрүп ошондой жерлерге барсак деп суктанасың. Колдо бар алтындын баркы жок деп Нурлис айтып отур жаңы эле. Анан ушул жерде өзүбүзгө жакын эле мынакей. Жарым саатка жетпеген жол. Ошол достор, ийгилик болсун. Бүгүн биз бул жактагы агаларыбыз менен келгенбиз бир. Ошол районубуз өнүксүн, бардык тармак өнүксүн деген агаларыбыз, ошол агаларыбыздын да оюн угуп, жалпы ушул жерден тарткан видеолор менен сиздер менен бөлүшкүбүз келип атат. Кыргызстаныбыз өнүгө берсин, анын ичинде талаасыбыз да туризм тармагы өнүгө берсин. Ийгилик болсун достор. Эмки менен сүйлөшөбүз.